Ассаламу алейкум, қымбатты достор. Қандайсыздар? Демалыш күніңіздер көңілді болғансын. Ушу келіп машыгып эле кетпестен Таиландтын кол жерлерин, тарыхый жерлерин сиздер менен бөлүшкүм келди. Бул жер азыр биз турган жер пещера тигров деп атап коюшат экен. Кабыландын үңкүрү. Бул жака чейин Алдыдан көтөрүлүш үчүн 1237 ступенька менен көтөрүлөт экен. Ошол эртең менен 2 саат 7 болду. Азыр акырындап көтөрүлүп келдик. Элдер радуется чыкканына. Бул жак ушул үңкүр окшойт. Азыр элдин баары олдуктарын чечип коюшат экен. Чечип коеюн. Шундай экен. Шундай жер экен. Чыкта дагы. Жакта ошо көбүнчө Таиланддагы элдер, тайлар таштарга сыйынышат экен. Негизи эле ушундай кол жерлерге, ар кандай островторго бай келет экен. Тарыхый коз островторго, аралдарга бай келет экен. Бүгүн дем алыш күндү жөн өткөрбөй ушул жака чыктык. Таиланд боюнча айтсам, бул жакта ушул кыш болбойт экен. Бизде Кыргызстандагыдай жесеңгидегидей. Ошон үчүн көбүнчө бизде кыш болгондо бул жакта жай 35 градус, 30 градустан жогору температура болот экен. Андан сырткары жайында болсо, бизде жай болгондо бул жакта ушундай жамгыр, деңизде шторм болуп турат экен. Буюрса кийинки жумада ушундай островторго баралы деп ойлоп турабыз. Буюрса островторго барсак, ал жактан дагы сиздерге видео кылып көрсөтүүгө аракет кылам. Ошол, аман болуңуздар, баарыңыздарга ден соолук, спорт менен машыгыңыздар. Өлкөбүздө тынччылык, аманчылык болсун, баарыңыздардын үй бүлөңүздөр менен бейпилдикте өмүр сүрүңүздөр. Сиздер менен мен Бусурманкул. Саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум.